Саламатсыздарбы урматтуу каналдын катышуучулары жана коноктору. Биздин канал Россия жергесине иштегени келгенин, орус тилин аз-маз билген, болбосо билбеген, үйрөнөм орус тилин, өздөштүрөм орус тилин дегендерге арналат. Мындайча айтканда, бул жактагы жумушта күнүмдүк колдонуло турган сөздөр, берилген суроолорго берүүчү жооптор, өзүңүздүн атыңыздан берүүчү суроолор жана башка ушундай сыяктуу жумушта колдонуло турган сөздөрдү үйрөтүүчү канал. Мына сиз келдиңиз, эртең менен жумушка келдиңиз дагы, эгер өзүңүз учураша турган болсоңуз, бизде көнгөндөй эле, адаттагандай эле здравствуйте деп айта бересиз. А бирок эртең менен сизге бирөө доброе утро десе, ага дагы доброе утро деп жооп беришиңиз керек. Добрый день десе, ага дагы добрый день, добрый вечер десе, ага дагы добрый вечер. Эми доброе утро эртең менен таң аткандан баштап эле саат 11-лерге чейин болот. Ушул убакта сиз өзүңүз доброе утро деп айтам десеңиз, ушул сааттардын ичинде айтышыңыз керек. 11ден кийин уже добрый день деп айтасыз. Кечки 6дан кийин добрый вечер деп айтасыз. Здравствуйте деген сөз дагы кээ бирини, мисалы здравствуйте деп обязательно айтыш кажет эмес. Биринчи вны таштап эле здравствуйте деп айтсаңыз болот. Здрасте деп айтыш дагы болбойт. Ал мындай өтө жакшы кабыл алынбайт да, здрасте деп айткан. Здравствуйте деп айтыш керек. Экинчи, мына сиз жумуштан иштедиңиз, келдиңиз, кабыл алышты сизди баары, анан үйүңүзгө кетип баратасыз. Ошондо до свидания, хорошего дня деп, мисалы саат 11-де, 12-де, 1-де, кечки 6-га чейин кетип баратсаңыз айтасыз. Кечки 6-дан кийин до свидания, хорошего вечера деп айтасыз. До свидания деп деле айтсаңыз боло берет. Сиз жумушка келгенде, келип кирдиңиз, администратор, мисалы же менеджер, 20 жаштагы Марина же Андрей, ошондой. Сиз болсо 30 жаштасыз, 40 жаштасыз, 25 жаштасыз. Баягы Маринадан же Андрейден чоңсуз да. Сразу эле Андрей ты, Марина ты, покажи, расскажи, объясни деген болбойт. Сөзсүз вы деп кайрылышыңыз керек. Покажите, расскажите, объясните деп. Анан сизден эгер сиз каяктансыз деп, булар көбүнчө эле биринчи келгенде каяктан, эми улутуңду билгиси келет да, ким экениңди. Ошондо сурайт да, вы откуда деп. Ошондо мен тиги немеден, мен Ысык көлдүн ак дубайылынан мындай дегендей мааниде сурап аткан жок булар. Өлкөңүздү эле сурап аткан болот. Ошондо я из Киргизии деп мамлекетти эле айтып коесуз. Каналга катталыңыз, класс басканды унутпаңыз. Сиздин жумушуңузда кандай суроолорго жооп бере албайсыз? Кантип өз оюңузду, кайсы сөздөрдү орусча айтып өз оюңузду билдиргиңиз келет, ошо боюнча комментарий жазыңыз. Ошо комментарийлерге карап кийинки видеолорубузду тартабыз.